Keçе bir ay suu yok болгондо июнда. Ошондо куруп бүттү. Мына азыр ondan keyin su keldi. Su kelgenden keyin koydum. Köktөгөндөр кичине көктөп турат, калганы өлдү да. Keçen çok çiğip ketти. Канча сотук кургады? Бардыгыла курганда мына. Бул куураган жашылчалар өз убагында суу ичпей калган. Кадамжайдын Кыргыз Кыштак айылынын тургуну Жуманали Калпаев короосуна күнөскана куруп, эрте жазда помидор эккен. Эми минтип айылга суу жетпей түшүмгө кирген помидорлор куурап, киреше да жок, чыгымы да акталбай турат. Курга бүттү да. Кийин тагыдан көктөгөндөр турат энди. Помидорлар yok уже кичине бул. Мына пишип аткандары карагыла десе. Küçükler dışarı tamam. Susuz pişip mayda kaptıralmaya kaldı da vardı. Şu daryadan geliş gerek. İyun ayı su yok olup gitti ya. İyulda yani yok oldu. Ona hazır su olsa manalar hazır. 25 son pomidoru pazarda tura. Birden 100 kilodan üzüyorsun ya. Nemekeleri, депутаттар келеби, сайлоо келеби, башкасы болгондо суу маселеси койду. Кыргыз Кыштакка таза суу жана суу катышуунун жетиши кыйын. Аталган айылдын жашоочуларынын суу көйгөйү көп жылдан бери чечилбей келгенине эл нааразы. Суу талаштын айынан жашоочуларда ичара пикир келишпестиктер да болуп турат. Айылдын жашоочулары буга чейин жергиликтүү бийликке бир канча жолу кайрылганы менен майнап чыкпай келет. Бизде кыштакта эң биринчи маселе суу. Суу маселеси эң кыйын. Мажик эң керек малдачы 40 күндө, bir айда суу келет. Күндүн ысык, Саратанда, Асатта бу жерде жаман ысык болот. Өзүңөр билесиңер, жер тез эле Саратан, Асатта муздайт, суусайт да эгиндиктер. Мына коргондун ичилерине мына кудук менен сугарып турабыз. Энди аны үлүштөргө айла жок экен да. Мына жан-жак кылып конторго барабыз, акимге барабыз. Енді айла кеткенден кейін барат екенсің да. Су вообще қиын маселесі. Ошонмен жаңжақ қылып жүріп келет. Ошонмен елдер бири менен бири жаңжал уруш менен су коюлат. Талашат да енді барды қақшағаннан кейін не кылат? Айла кеткенден кейін суудар аркасынан бириңе жаман көрүнөсүң. Урушасың, талашасың. Бул айылга Кожешкен дарыясынан суу келет. Канал Коңшу Актурпак аймагынан аралап өткөнү үчүн сезон маалында bir айда bir жолу келген. Анткени ал жакта күрү чегилет жана ал сууну көп талап кылат. Айыл эле суу тартыштыгын чечүү үчүн каналды кеңейтүү менен абалдан чыгабыз деп турушат. Бир топ аракет менен быйыл гана эл аралык каржылык уюмга жазылган долбоор колдоо тапты дешет жергиликтүү бийликтен. Конечный болуп эсептелебиз. Ошондуктан элге сууну жеткизиш өтө кыйын. Бизде жер көбөйүп кеткен жок. Егин көбөйдү. Анан Бүргөндү массивиде мындан кийин өзүбүздүн мына Өргүзар айылы, Ак Тилек айылы, Опут айылы, Кайтмас айылы шал эгет. Шалы буну өзүңүздөр билесиздер, сууду көбүшүү эгиндерге кирет. Айылга жеткизип келиш өтө кыйын болду. Шуну чечейик деп биз Дүйнөлүк банкка долбоор жазганбыз. Бул долбоор 3-4 жыл мурун жазылган. Азыр Дүйнөлүк банк ушул биз долбоорду колдоого алды. Кыргыз Кыштак жана Актурпак айыл аймак жетекчилиги 2 айыл аймак калкын суу менен камсыздаган каналды 2 эсеге кеңейтүү планында ишке ашканы калды. Актурпак айыл аймак башчысы суу тартыштыгын, талаш маселесин чечүүнүн үстүндө иштеп жатабыз дейт. Магистралдык каналыбыз сыйымдуулугу бүгүнкү күндө 18 метр куб суу алабыз. Бул жерде биздин айыл өкмөт, Актурпак айыл өкмөтү менен Кыргыз Кыштак айыл өкмөтү дагы ушул жерден суу алышат. Ошого азыр долбоор даярдалып, жакында ошол 23 январда суу долбоордо текстовет өткөрүлүп, буга мен да катышып, кол коюшуп келдик. 30 куба каналыбызды чоңойткон жатабыз. Мына дагы 12 куба суу кошулуп, ушул массивде дагы ошол Кыргыз Кыштак Алгага чейин суу барат. Дагы 9000 гектар суулуу жерибиз кошулат. Жакын арада каналдарды кеңейтүү аракети ишке ашса, аймактагы абал жөнгөрүлүп, чыңалуу жеңилдейт. Мунун арты менен суу жетпей калган талаларга эгин эгилет деп пландалууда. Гүлсара Жолчиева, Жеңиш Айдаров, Мавлен Абдуллаев, ТМЖ жаңылыктары.